Nooruz bayramı menen dep kuttуктаган kişi imandan çıgat. Al эми жаңы жылың менен деп айтуунун зыяны кандай? Же бул дагы имандан чыгарабы? Имандан чыгарат деп айтуу кыйыныраак, жаңы жылды Nooruzга байлаган оорураак. Анткени Nooruz боюнча аалымдардын илгерки текстери бар. Анан пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өзүнүн учурунда болуп, ошондон тыйган. Ошого аны ачык айта алабыз. Ал эми жаңы жыл боюнча антип айтыш үчүн өтө чоң илим керек, ага иштихат керек. Анан экинчиден азыр канчанчы жыл? 2014. Датачы? Не 27-чи? Декабрь. Мына Григорий календарды мойнуга алып атабыз. Ушинтип жазып койсок, башка кылсак бирөө күнөөкөр деп айтпайт бизде. Эми ошол жыл жаңырып аткан болсо, бул кетип аткан жыл, бул келип аткан жыл экен деп, жылдын ооп атканы. Анан бул маселеден айыптабоо кыйыныраак. Ширк деп бирөөнү. Бирок башка бир маселе бар. Ушул маселеде ошол жаңы жыл майрам тосуунун мусулмандарга туура келбегендигин эки өңүттөн караш керек. Биринчиси ошонун тегерегиндеги болуп аткан кыйыр түрдөгү таасирлер. Арак ичилет, эркек айыл аралашат, намаздар окулбай калат. Андан сырткары жалганчылык көп болот. Аязды деген жалганчы, өзүнчө эле кудай болуп алат. Снегурочка деген дагы аферистка. Подарка берди, өзү акчаң алат. Жана башка жана анан ёлкалар тегеренип, анан тилек тилешет. Тавафты көрүп калганбы, же эмне кылган ошондой кылып ойлонсо керек го бирөө шабат ойлоп чыгарып атканда. Экинчи тарабы пайгамбарыбыз айтат, кыямат кайым болуп кетип алса, колуңда көчөт болсо тигип кал дейт. Бул деген сөз парктарды өстүрүп, бактарды өстүрүп, адамдардын ден соолугу жакшы болсун деп табиятты көртөндүрүүгө болгон пайгамбарыбыздын буйругу. Ошол күнү бир жаңы жыл деп 15 жылда зорго жетилген карагайлардын канчасы кырылат, бул өзүнчө чоң арам. Кичинекей карагай кыйышат мисалы үчүн. Ал же отун болбойт, же бир байнар ысытпайт, же бир тоок этин бышырбайт. Бычыры деген менен күйүп жок болот куурагандан кийин. Бул экологияга зыян, бул арам. Андан сырткары шариятта бул нерсе жок бизде. Майрам эмес нерсени майрам деп этикат кылуу, намаз эмес нерсени намаз деп этикат кылгандай эле кеп болот. Анткени кайсыл бир нерсени майрам деп этикат кылуу үчүн же Кудайдан же пайгамбардан буйрук керек бизге. Ошон үчүн биз муну майрам деп этикат кыла албайбыз. Ысырапкорчулук. Кур'ан-ы Каримде иннаху ла юхиббул мусрифин, Аллах Таала ысырап кылуучуларды сүйбөйт деп айтат. Анан дагы бир маселе, жаңы бидаттар кошулуп атат. Кээ бир мусулмандар, адамдар жаңы жыл арак ичип тоссо, биз намаз окуп тособуз. Саат 12-ке даң деп жана Путин менен Медведев сүйлөп бүткөндө биз 2 рекат намазга турабыз, Аллаху акбар деп айтып атышат. Бул туура эмес. Бул только арак ичип тоссо, сен намаз окуп тосуп атасың деп тосуп атпайсыңбы? Күнөө бул. Кадимгидей күн болуш керек. Жаңы жылды өзгөчөлөрүп тосуп атасың сен. Эми го түйгө арак менен тосуп атып, сен касиеттүү ибадатты сапар ошого кошуп берип атасың. Ошол туура эмес. Жөн эле бүгүн эртең бүрсү күндө эле бир күн болуп өтүш керек, ага маани берилбеш керек. Туура Григорий календарь жашап аткан болсок, анда отчет берилет, отчет берип койгон жакшы. Ушул 2014-те эмнеге жеттим мен? Жаңы жылдын адамдар майрамдаса, биз даватка чыгабыз десе, демек жаңы жылда биз даватка чыгабыз деген сөз болот да. Дават менен тосон. Эгер ошол этикат туура эмес болот. Бирок убакыт туура келип калган болсо кете берет. Бирок карабайсың, адамдар жаңы жылга чыгып атса, биз анда даватка чыгабыз. Мисалы үчүн, апам төрөп, раддомдон төрөп келатат десе, Асан ага апама бир көйнөк алып берсе, анда мен ыштан алып берем дегенде сөз болот да. Маселе чогул апаң тосуп атпайсыңбы? Ошон үчүн жаңы жыл тоскондо этият болуш керек. Намаз менен, орозо менен, башка нерсе менен. Атаңды ашып жинди болуп кетпеш керек да бирөөгөчү. Болбойт. Биз кадырдын тоскондо тосуп алыштыр кээ бирөөлөр. Бир жамаат чогулуп, анан
biz zikir aytабыз deyip бардыгы. Эмне десем, адамдар арак ичип аткан, biz zikir айтып турабыз деп. Жок, укта жөн эле. Biz былтыр Кадыр түндө Айшем, анам тигилер арам иш кылып атат го. Сен бидат иш кылып атасың. Бидаттын арамдыгы жөн арамдан күчтүүрөөк. Сен ага мыйыңан күлүп атасың, бирок акыретте азабың сага вайлы болуп атат. Сен жаңы жылды шариатташтырба. Намаз менен, ибадат менен.